Баарыбыз жакшы билебиз, өлгөн адамды мумиялоо мурунку жашап өткөн Месир калкына таандык эле. Ойлоп көргөнсүзбү? Өлгөн адамды эмнеге мумиялашкан? Мисирликтер о дүйнөдө жашоо бар экендигине аябай катуу ишенишкен. О дүйнөдө жашай алуусу үчүн бул дүйнөдөгү денем жок болуп кетпеши керек дешкен. Ооба, албетте мумиялоо үчүн көп өлчөмдөгү акчасы болуш керек эле. Ошол себептен жөн гана фараондор жана эң байлар гана бул ишти жүзөгө ашырышат эле. Видеону кыскача жарнамадан соң уланталы. Азыркы видеомо лайк басып жана каналымда эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочон сөз басып коюңуздар. Ошондой эле сиздерге сунуштай турган канал бул Мырзабек Эрмаматов деген YouTube канал. Ушул Мырзабек Эрмаматов деген бала бул өзүнүн блог тартып, өзүнө ушул жакшы видеороликтерди тартып келе жатат. Жаш блогер ушуга жардам берип, мен атынан суранып кетемин. YouTube поиске жазып, ошонун каналына жазылып коюңуздар. Сиздерден жалгыз гана сураныч. Азыр видеороликти уланталы. Бүгүнкү күнүбүздө бир өлүктүн жасады эң көбү 10 күндө чиришти баштайт. Бирок мумияланган бир адам жасады 3000 жылдан бери чирибестен турушу мүмкүн. Бул өтө кызыктуу жана коркунучтуу, ошондой эмеспи? Мумиялоо иши кандай жүзөгө ашырылат? Муну көрүп, балким көңүлүңүз айланышы мүмкүн. Азыр сиздерге бир адам кандай мумиялангандыгын түшүндүрүп көрсөтөмүн. Жана кийин болсо 3000 жылдык мумиянын ачылуу аземини жана жасат кандай абалда сакталганын көрсөтүп өтөбүз. Бул бир Аллах можизасыбы же инсан билиминин күчүбү? Өз оюңузду комментарийде жазып калтырыңыз. Бул иш өтө кылдаттык менен аткарылуусу керек. Жасат чирибеш үчүн инсан денесиндеги нам жана кислородду алып салуу керек эле. Бул өтө кызыктай жана коркунучтуу жумуш. Бул иште жасаттын ички органдарын алып салуудан башталат. Жалгыз гана жүрөк ордунда калат. Себеби о дүйнөдө жүрөк Теңир Тотонун сарайында инсандын кадыр баркын аныктоо үчүн тартылышына ишенишкен. Адам мээси болсо мурун тешиктеринен илмек сым аркылуу сырткарыга чыгарылып салынат. Андан соң жасат 40 күн туз менен капталган абалда калат. Бул жасаттын кургашын алдын алат. 40 күндөн кийин туз алынып салынат жана жасатка өсүмдүк суулары сүртүлөт. Кийин болсо баарыбыз билген иш жасат кетамато менен оролот. Бул иш жүзүндө мато жакшы жабышы үчүн өсүмдүк ширеси денеге сүртүлөт жана дагы матону ороону улантат. Мато 20 кабатка чейин оролот жана ошондой эле жасат мумияга айланат. Бул табыт Мисирде жердин түбүндө көмүлүп калган. Шаардагы бир үйдүн жертөлөсүнөн табылды. Бул табылга археологдор үчүн өтө чоң белек эле. Табыт жана капкагы тактадан жасалган эле. Такта чирип кетпөсү үчүн дарак шересине окшош суюктуктан пайдаланышкан. Видеонун калган бөлүгүн өзүңүз көрүшүңүз мүмкүн.
Đây để cụ ấy làm rất là cẩn thận ngay từ đầu tiên. Cụ ấy đã cúi xuống cụ ấy lễ về mặt tâm linh cho ngay thôi. Mumия көрүнүшүнөн аял адамга окшойт. Инсан денесинде жабышкан эт жана сөөктөрү бар. Бул албетте менин жеке оюм. Сиз ушул мумиялар туурасында кандай пикирдесиз? Өз пикириңизди комментарийде жазып калтырууну унутпаңыз. Này cụ ơi, đúng cụ là đàn bà. Khác một tí nào. Ôi, từ từ. Đây.